Карманбек Кочкорбаевич, эсеңиз могул жерде биз алып отурабыз да. Сем баягы филиал немеси бар экен, филиал. Номер 1 көрөдөш. Ошо 21-22 бул деген жакшыртуу үчүн акча берип келесиздер да жылда турабы. Азыр эми ошол 430 миллион деле ошондой кетет да. Бизге ошондой анализ берилип атат да. Эмнеге ошол жылдар берилген эмес? Ал эми 23-24 каржыланыптыр да. Акча берилиптир. Ал эми ССМ ошко болсо, ошол 21ден баштап эле көрсөтүлүп турат. Суммалары ар түрдүү да. Анан ошол эле ССМ номер 1 оштуку дагы 21-22 берилген эмес, 23 берилген, 24 берилген эмес да. Себеп кечиресиз, бияктан бул программа Саламат сактоо министрлиги жана Милдеттүү медицина камсыздандыруу фондунун эки биргеликте ишке ашат. Бул биринчи таблицада биз сиздерге көргөзгөнбүз. Саламат сактоо министрлиги аркылуу ошол саламат сактоо уюмдарына сатып берилген жакшыртуу да, эми туурабы? Уюм оборудованияларды жарыя агенттердин санында бул суммасы. Экинчи таблица болсо саламат сактоо уюмдары бир жылда эки жолу оценкадан өтөт, индекс оценка качества, ошонун негизинде ФОМС тарабынан каржыланып берилген суммалар. Так, суроо. Демек, могул 21-22 ошол филиалдар сиздерге сунуш берген эмес, туурабы? Эч нерсе сатып берген эмессиздер да? Ошондой түшүнсөм болобу? 21-22 ЦЦМ города Ош номер 1 филиал 21-22 жылы жок болчу. Анда ССМ город Оштун ишин карамаганда болчу. Андан 23-төн 24-төн баштап өзүнчө бөлүнгөн. Ошондо биз өзүнчө жардам бердик. ССМ номер 1 балда жок болчу. ССМ ССМ города Ош алда жок болчу. Анда так 23 берип атасыңар, 24 кайра жок болуп кеттиби? 24 жок. 24 ССМ города Ош номер 1. Сиз 23 акча берип атасыз, 4 миллион 292. Эмне алып берип атасыз билбейм, бул жерде жөн эле суммасын көрсөткөнсүз. Ал эми 24. Мен айтайын дегенимде, булар эмне сунуш бергендеби же кандай болот? Алар сунуш береби же сиздер өзүңүздөрбү? Кимден неме кылынат? Мисалы үчүн азыр акча сурап атасыздар да, мына жерде 480 миллион алып келип атат. Албетте биз колдойбуз. Бирок ошол туура айтты, менин кесиптешим мына Элбира Жылгабек туура айтат да. Каяка жумшайсыздар? Мисалы үчүн Ош шаарына кандай болот, кайсы районго канча болот, ошолор көрсөткөнсөңүздөр жакшы болмок да. Мисалы үчүн мына бергениңиздерди алып келип атасыздар. Биз анализ алып атабыз, ошол боюнча гана сурап атам да. Себебин аны айтып атасыз, жок болгон, кайра бар болгон, кайра жоголуп кеткен. Андай болбосо керек. Жок. Кечиресиз, ошо бай жылдары 21 жок, ал бар нерселерби же жокпу? Бир жыл жок болуп, кайра түзүп алып турасыздарбы же кандай? Ооба. ЦЦМ номер 1 города Ош 24-жылы заявка болгон эмес, ошон үчүн берилген эмес. Ошол жерде айтыңыз да, заявка болгон эмес. Биз ого чейин алып бергенбиз. Мисалы үчүн кандай аппарат болсо керек, туурабы? Сиз даярданып келгенсиз да. Мына аппаратты алып бергенбиз. Быйыл алардын бар жогунда бар. Быйыл бул жака мындай талап кылынбайт же кереги жок. Ошон үчүн дегендей айтышыңыз керек да. 25ке, мына Кудай буйрса мынага бөлүнүп атат. Айтып бериңизчи, ушул үчөө боюнча эмне алып бересиздер? Заявка бериш керекпи же беришибиз керекпи? Саламатсызбы. Бул комитет ар бир оорукананын өзүнүн организациясынын өзүнүн комиссиясы болот. Алар кайсыл багытта жумшаарын комиссиянын мүчөлөрү менен өздөрү чечишет. Ошондон келип чыгат. Түшүнбөдүм. Акча бөлүнөт, бирок кайсыл тармакка, мисалы үчүн булар деген оборудование алабы, же болбосо ремонт иштерине жөнөтөбү, ошолордун өздөрүнүн ичара чечип чыгышат, карап чыгышат. Так, мындай да, Карманбек Кочкорбаевич, макул, менин макулмун. Бирок ошону мисалы үчүн бул жерде суммалар ар кандай болуп атат да. Эгер мен сумма бирдей болсо, сиз менен макул элем да.
Демек бул жерде ошол заявкага карап алар мисалы үчүн сунуш берет го. Ошого карап туруп акча бөлүнсө керек, же сиздер жөн эле тупо бөлүп коесуздарбы, эмне алсаң ошо алып ал деп. Булар ар бир индикаторду аткарганына жарашыктуу акча алышат. Ошондуктан эгерде булар толугу менен индикаторду аткара албай турган болсо, акчаны толук ала алышпайт. Кайсыл индикаторду аткарган болсо, ошолго жарашыктуу акча алышат. Быйыл айтып бериңизчи, быйылкы эмне алып бересиздер же канча акча бөлөсүздөр, мындай барбы сиздерде? Кош боюнча айтып бериңиз. Быйылкы жылга саламаттык сактоо министри аркылуу алып берилүүчү 430 миллион бул распоряжениеде турат. Ошол ичинде жок. Бул общий баардыгы болот. Жалпы. Андан кийин бул 430 миллионду биз Совет по политике здравоохранения ошо каралып чыккан, кайсы оборудованиялар, кайсы керектүү реагенттерди сатып беришибиз керек, ошонун негизинде сатып берилет. Андан тышкары дагы сизге саламаттык сактоо мекемелери жанакы оценочный картанын негизинде алар да ошол канча заработать этет, ошо индикатор аткарганга жараша. Мындагылайчы, сиз азыр менден сырткарыда кесиптештерим берсе керек. Ушул боюнча Карымбек ким Кочкорбаевич, мындагылайчы, ушул боюнча кат менен байланышып, ошол шаарына эмне керек биргеликте, эгер моунда болсо, ошону бир карап берсеңиздер. Андан сырткары мен айтайын дегеним, чынында эле мына жогоруда менин кесиптешим айтты, бүгүнкү күндө чындап да мына бул сиздерден ушул кечегиде бир кесиптешибиз дагы айтты. Кайсыл дарылар, мисалы үчүн тез жардам менен апарат го, кайсынысы бекер. Барсаң эле тез жардам, мен өзүм деле мисалы үчүн күбө болгом. Албетте мен ал жерде мен моундай иштейм дебей эле бир случай болду, бардым. Алар киргенде эле баары өзү тез жардам барганда бекерби, анча-мынча нерсени же ошол барган бечара өзү ооруп барып атат, жанындагы кошо барган алып келип бериш керек ошол. Керектүү мисалы үчүн литскийби же кандайдыр бир дарыны да алып келип бериш керек, кандай өзү? Тез жардам унааларында өздөрүнүн чемоданы менен камсыздалган, ал жерде биринчи жардам көрсөтүү үчүн гана дарылары бар. Эгерде биринчи жардам көрсөтүү дарыларынан сырткары боло турган болсо, булар стационарга алып барып, уже стационарга жаткыруусу керек. Кечиресиз, биринчи жардамга эмне дарылар? Ошону мындай да айтайын дегеним, туура айтты да. Сиздер ошол жерде кирип келатканда эле чоң стеналар бар. Ушуну бир мындай ишке алсаңыздар болобу? Ошол жерге жазып, могул дарылар бар. Могуну эч кандай. Себеби, мыналар жок. Эми уже жок нерсени уже ал жерден каратты. Баары эле азыр бүт баарын эле образованный эле адамдар барат. Бүт баарын окуй алат. Туурабы? Ушундай кылсаңыздар да кайсы жерде болбосончу, барганда ошондо туура болот да. Азыр барсаң эле көбүнчө эле биздин жарандарыбыз кайрылган эле ошо да, барсаң баары мондай алып кел дейт, сатып бер дейт, алып кел дейт дегендейчи. Менин бирден бир ошо сурарым, ар бир баягы больницага болобу, ошол жанагы семдерге болобу ошону жазып койсоңуздар, мына бул бекер. Мисалы үчүн ошол немеге деле кандайдыр бир же болбосо ушунча скидкасы бар, баягы ушунча пайызы менен жеңилдиги бар. Ушулар деп туруп жазып койсоңуздар, ушуга бир тапшырма эле берсеңиздер болобу? Мамлекеттик кепилдик программасы менен бизде стендибиз бар, бирок бааларын биз карап чыгып жаздырып коелу. Бирок аны көп болгондуктан биз деген экрандарга жаздырганга аракет кылабыз. Экрандарга? Болбосо болбосо ошондой деле кылып койсоңуздар болот да. Баягы ар биринчи ошондо сиздерге дагы жеңил болот, мындайча айтканда прозрачный болот да, баары көрүнүп турат да. Азаят, жарандар дагы ынанат да. Демек, могу аналитим бекер экен. Могул акчага сатып алышым керек экен. Өзүнүн баягы эми ал жерде врач өзү назначить этет да туурабы, могу нерселер керек деп. Ошол боюнчачы. Ушуну көзөмөлгө алсаңыздар, анан кийин жанагы Оштун немеси боюнча мына 2025ке биргеликте ошондой неме кылайлычы. Ал жактын сунушу менен колдон келишинче ушундай кылып жардам берсеңиздер.